Салам алейкум сем. Кандайсыңар? Бүгүн кайрадан мен. Дем алыш күн, суббота. Бүгүн кечки тамакка лагман бизде, лагман уйгурский, бирок үй шартында жасалган. Анча-мынча столовый кафелерден да сонун жасалган. Эң биринчиден табигый азыктар бул эт, нарындын ат башынын эти, жашылчалар түштүк аймактан келген, жандоону тоңдуруп койгонбуз кышкыга. Азыр мен мына сайды бияка кошом. Оператор жакыныраак тартып коюңузчу. Көрсөтүп мынакей. Караңыздарчы кандай сонун керемет. Кышында мындай жашылчалар менен лагманды жасап жеш абдан сонун. Мен тапкан даандап көрөлү, кымбаттуу менин каналыма катталгандар. Эт жөнүнө ооз косалган деле эрийт. Камыры узун, бир эле камыры где-то 10 метр го дейм. Бир эле камыр 10 метрге чейин чоюлган да. Кээ жерин кошуп кеттим, конечно. Кап этпейсиңер, Кымбаттуу туугандар, баягы эле оюн 3000-чи катталуучуга момундай белек. Кухня народов мира 3000-чи катталуучуга. Андан башка менде момундай белектер бар. Муну эми кийинирээк чыгарам. Биринчи 3000ге жетип алалы. Анан момундай сонун кичинекей жабдык бар. Бул жабдык менен тамактын тузун көрсөңөр болот. Салып туруп батарейка менен иштейт. Бул Япониядан келген. Анан дагы бир момундай кичинекей жабдыгыбыз бар. Бул аркылуу сахарды текшерсек болот. Мисалы компоттун сахарын жана башка таттууларды бул жерге акырын тамызып туруп, ушуларды да кийин белек кылам. Бирок бул нерсени көбүрөөк подписчик болгондо десек болот. Азыркы максат мына 3000 подписчик. Ушул китеп менен мен өзүмдүн ашпозчулук кесибимди баштагам, сатып алып. Ушул жердеги тамактарды жасагам. Силер да ушу менен үйрөнсөңөр болот. Буйруса. Саламатта алла. Мен лагман жеймин.